Allah senden razı olsun. Урматтуу мекендештер, азыр мынакей биз мындан алдыңкы чыгарган видеолорубузда мындай кайгылуу апам жакшы болуп кетсе экен деген сыяктуу сүйлөшүү, ошондой бир ойлор болуп аткан болсо, бүгүн биздин отурубуз мына ушундай кубаныч менен коштолуп, кайгы менен кайрылган кайрылуу, кубаныч менен сүйүнүч менен жыйынтап аткандыгына мен өзүм да кубанып турам. Кудайга чексиз шүгүрлөр болсун. Донор болуп барган жатам, буюрса жардам берүүңүздөрдү суранам. Эч ким ата-энесинен ажырагысы келбейт. Себеби ата-эненин уурдун эч ким толтура албайт эмеспи? Майрамкүл эненин уул кыздары көздөрүнөн жаш мончоктой тамып, кайдыгер карабаган элден жардам сурап турган кези. Урматтуу кыргыз элим, апамдын ушинтип боору ооруп калганына ошо июль айынан бери кетип атыптыр. Чуркап эле жатыр аракет кылып. Кайрымдуу кишилер ошо кичине бирге салым кошуп койсо эле кетип калат белек. Өзүм Кудайдын колундабыз да. Маңдайыбызга жазганын көрдүк го. Майрамкүл эненин операциясына азыр $20,000 жакын акча каражат толуп калды. Кыркына чыдаган кыргыз эли эненин уул кыздардын алдында сый урматын көрө турган күндү тартуулоо ар бирибиздин колубузда болуп турат. Келиңиздер, ошол күнгө жеткирип, колдон келген жардамыбызды берели. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу туугандар. Кудайга чексиз шүгүрлөр болсун. Бүгүнкү күндө биз ушул энеден төрөлүп, бул ааламды таанып, өмүр сүрүп жашап келебиз. Биз бүгүн өтө кубанып турабыз, сүйүнүп турабыз. Мен жанымда Кубанычбек бир тууганым турат. Анткени сөз башында ушундай жигитке кыргыздын уулдарына мен аябай рахматымды айткым келет. Эмнеге дегенде бүгүн ден соолугу бар турган энесин кейитип, бүгүн ошол бар ден соолугунан ажыратып аткан балдар да жок эмес. Ошон үчүн мактоолор бир гана Кудайга таандык, бирок ошентсе дагы бирибиз болгон жылуу пикирлер, Ошон үчүн Кудайбыз Аллах сенден разы болсун. Азыр мынакей Майрамкүл эненин боору ооруп, ушундай бир кайрылуу жасап, бизге да алгачкы кайрылганда үйүнө барып, алгачкы ушул эмелер болгондо биздин кыймыл аракеттер. Мен чынында да мындай ар бир кайрылууда жүрөгүмдөн аяйм. Анткени бул нерсе, бул оору, бул айтырга кетчү ушундай дарт экен. Буга чейинки ошо Кыргызстанда жүргөндө ооруганда кыйналган күндөр аябай болду. Башыбыздан кечирдик аябай. Бутумда шишик болду, ичимде шишик болду, такыр кетпей койду. Акыркы жолу ошо Мамакеевден чыккандан кийин ошо шишиктерим жанбай койду да, такыр дарыга да болбой койду. Анан уже жата баштадым такыр эле, тура албай да калдым. Буттарым чыңалып эле ушу кысып же аябай катуу оорутпайт, кыйнайт да, мучение кылыпчы. Анан боорум монтип эле салаңдап эле буякты өстөй эле бирдеме эле турат. Же аябай катуу оорутуп зейниңди кейитпейт, же неме кылбайт, ушундай неме кылды. Анан балдарды аябай эле чыдап эле эмне болсо эми көрүбүздөн анан Кудайга мага да шүгүр эми. Анан ошо өзүңдү болгон балама кайрылып, мен биринчиден Муктар Кудама рахмат. Муктар Кудам ушу себепкер болду. Ушу баягы сен Азамат ушуяк жака учуп баратам дегениңе карабай, Муктар Кудамды сыйлап барып ошол апаны көрүп кетейин дегенине рахмат алтыным. Анан келип мага жолугуп жакшы сөздөрүңдү айтып, менин көңүлүмдү көтөрүп кеттиң. Ошондочу баары жакшы болот. Сиз айыгасыз, жакшы болосуз деди. Мен ишенем ушул балаңызга. Мен ошол балаңа сыймыктанам апа дедиң. Силер оорубагыла дедиң. Мага ошол сөзүң мага аябай дем берди, күч берди балам. Күч берди. Кудай кут кылсын. Анан ушул жака келдик. Баягы бугум жардамыңды аядыган жоксуң. Биз эч нерседен кыйналган жокпуз. Сен аркылуу биз эчтекеден кыйналган жокпуз. Ошол Муктар Кудамыңа да рахмат бизге. Биздин Муктар Кудабыз алтындай киши экен, пейили жакшы киши экен. Кудай кут кылсын. Ошолордун дагы ошо баталары тийди, элдин батасы тийди, кыргыз элдин батасы тийди, дуалары тийди. Менин төркүндөрүм, бир туугандарым баары намаз окуган кишилер. Мына ушул кишилер баласы үйлөнө элек болсо, жаш болсо, анан эртеңки күнү эмне болот, кандай болот деген суроо турду. Анан кайра жатып эле ойлоном. Ай баламды эмнеге мен ушунга алып барып атам. Дедик, бул экөөбүз Бишкектен 2 жолу катуураак уруштук.
мен барбайм дедим. Десем мен эчтеке укпайм деди. Бунукка жарап калды да. Мен Кудайдан тиледим ама дейт. Мен ошол жерден тиледим кыздардан чыкпаса экен. Кыздардын баары турмушта, бакуштар, жашта, балалары бар. Ошолордон чыкпаса экен. Кудайдан тиледим, мама мен туура келдим, болду, ыраазымын, мен даярмын деди. Эмне болсо да даярмын деди. Экинчи барбайм, анан бар неме деген сөз болбосун, анда таарыныч катуу болот деди балам. Анан кайра эчтеке деп айта алган жокмун, кайра мунун да көңүлүн аядым, анан кайра өзүмдү да ойлойт экенсиң. Анан бирок коркуу сезим болот экен. Сиз ойлоп атасыз да, эне жүрөгүмө мисалы балам айып болуп калсам. Ооба да, сөзсүз да балам, ой. Майып эле эмес, жок болуп калса эмне болот деп ойлойт экенсиң да. Эмне болот деп. Биз анан эми Кудай буйругу менен ушу болгон чоңдорго кайрылдык. Баары эле жок, бюджетте акча жок, эчтеке жок деди. Анан мына элден айланса болду, карапайым элден 1 сомдон 50 сомдон болобу, ушу кыргыз элинден эң эле ушундай жакшы ниет, жакшы немелери менен аябай ушу кыргыз элиме рахмат. Таазим кылам мен, аябай таазим кылам. Ушундай биздин элибиз укмуш калк экенбиз, чын эле. Кайрымдуу экен. Анан ошол жерде мени тааныгандар дагы тиги ушундай кол сунушту. Мен ыраазымын, элиме ыраазымын. Кудай ыраазы болгон болсун. Ооба, Алла ыраазы болсун. Бизди аэропортто сонун тосуп алышты. Жөн эле балдар сонун тосуп алышты. Тосуп алып, сразу эле больницага алып келишти. Ал жерден биз жана Актар менен Актар менен жолуктук. Актар аябай таанышып, сүйлөшүп, ушундай баары жакшы болот. Ошол бияктан тосулган балдардан кээ бир учурлардачы бул нерселер бар ачык айтылгандыгы жакшыраак болот да. Анткени биздин кемчиликтер боло турган болсо кайсы бир иштерибизде ал кемчиликти толуктап жакшыртуунун аракетинде болуш керек. Бул кыймылдар болгон анча-мынча кемчиликтер ачык айтылышы керек. Анткени сын пикир да керек. Ошол эле ошол кыймылдар болуп аткан балдардан кандайдыр мындай капасытта болгон жокпуз. Жок, Кудай сактасын. Кудай сактасын. Анткени берден бүгүн дагы азыр международдо отуруп эметсек, ошо Тажикстандан, Өзбекстандан келгендердин ошол жерде бир аз чатакташып, ортодо чоңураак суммалар менен алдап коюп жок болуптур. Сиздерде мисалы төлөнүп атканда ашыкча эметип койгон жок. Жок, бизде андай болгон жок. Кудайга шүгүр, баары чегибизди колубузга алып аттык. Төлөгөн акчабыздыкын баарын чегин колго алып, баардык чектер өзүбүздө. Ал жактан арасы жок. Жок, нааразы жок. Экинчиден, сиз мен өзүмө маалым, бирок ушул эле мекендештеримде көрүп аткан канчалаган Кыргызстанда боорунан жабыркап аткандар бар, жок деп таппай жаткандар бар. Ошолорго бир жакшы бир кеңеш болсо экен деп да ойлойм. Мындай бир айтсаңыз, ошол бул өзүбүзгө маалым нерсе, бирок эл билсе экен деп атам. Сиз больницага жатканда канча күндөн кийин сен Кубанычбек чыктың? Мен больницага жаткандан кийин 7 күндөн кийин чыктым, операциядан кийин. 7 күндөн кийин чыктым. Сиз канча күндөн чыктыңыз? Мен канча күндөн кийин чыктым? Апам ошондо 15-16 күндөн кийин чыккан. 16 күндөн кийин. 16. Кудай буйрса, Кудай буйрса. Эми ошол жердеги кыздардын кыймылдары, докторлордун кыймылдаганы. Мен анан айтайын Азамат. Мени бир врач аябай күлүп шылдыңдап жүрбөдү. Жериңди тазалап эле турушат экен. Эртең менен тазалашат экен, которот экен, кайра кечинде кийинтишет экен. Бүт өздөрү ушундай суктанат экенсиң. Кудай кут кылсын. Бир тусук насип буйрду да, Азамат. Буйрусам да эми мына ушул жерде турган мекендешке сиздин дагы жүрөгүңүздөн болгон ыраазычылыкты айтып жатасыз. Ушунун баардыгы кимде-ким ушул энекемдин ден соолугу жакшырышы үчүн кол сунган болсо, ошол эле кайрылууларга кайдыгер карабай туруп, ушул сооптуу сапарда илешип, бүгүн бул жалган өмүр өтүп жатат. Бирок өтүп жаткан өмүрдө мен ушундай түшүнөм. Ушул акыретти көздөй бир сооп вагондору чиркеген поезд кетип жатат. Ошол поездга сиз дагы, биз дагы бир жанагы карго компаниясына бир жүктөгөндөй эле соопторду жүктөсөк, биз баргыча ошол сооптор ошол жакка топтоло берсе, акырет үзүчү эртең сөзсүз керек болот. Кудай буйрса, анан ошол энеке үчүн кимде-ким кол сунган болсо, Аллах сиздерден ыраазы болсун. Соопторуңуздар ушундай буйрса, акыретибизде өзүнүн пайдасын тийгизген болсун. Буйрса, мындай доорубаңыз. Рахмат, Азамат. Азыр айтып атпайбы, ушул энекеге окшогон канчалаган энелерди бир тилин албастан, урматтабастан, сыйлабастан канчалаган уулдар энени какшатып, кейитип, бар ден соолугун талкалап берет. Бирок ошол учурда мынакей Кубанычбек
өзүң айтсаң, азыр эне айтып атпайбы, ошол донорлукта ушул ооруп калганда кандай кабыл алдың, ошол эменичи мисалы анан сөзсүз бул оорудан айыгыш үчүн бир боорун балдары же бир туугандары бериш керек дегенде сенде кандай ойлор болот ошол мезгилде, сезимде? Менде эми ошол убактагы сезимдер бул апам ооруп неметип баштагандан бери жүрөктө өткөн нерселер болуп да, аябай ойлоно берип, биякта жүрүп деле, биякта жүрүп деле уже неметиш керек. Жоготуп аламбы? Жоготуп аламбы деген коркунуч менен эле баягы неме кылып анан ушундай пересадка кылыш керек болуп калды. Кудайыма шүгүр, Кудайдан тиленип атып, ушу бир туугандар, өзүмдүн бир туугандарыман чыкпаса экен, менден чыкса экен. Кудай, меники туура келди, мен эле берип, мен өзүм неме кылсам экен, айыктырып кетсем экен деп тилендим да. Кудайыма шүгүр, тилегимди кабыл кылды. Апам мынакей жакшы кылып, Кудайым буйруса чыгарып алып атабыз. Анан мына донор болуп бияка келгенде, операцияга кирер алдында кандайдыр мындай коркунуч сезимдер, мындай эми чындап эле ачык айтылыш керек да, анткени бизди көрүп канчалаган көрүүчүлөр атат, мисалы анан балким чындап эле ошондой болду, мисалы эгер операцияда мындай неудачный болуп калып, бутун баспай калсам эмне болот деген сыяктуу бир кандайдыр бир чочуртуу болдубу? Жок, менде андай эч кандай ой болгон жок. Эч кандай коркуу сезим болгон жок. Бир гана менин оюм болду. Ушу апамдын организми ушу мекин кабыл алып жакшы болуп кетиш. Эртерээк кабыл алып жакшы болуп кетсе экен деген ой. Операциядан чыкканда көздү мындай ачканда мындай кандай эмелер болот, мисалы? Биринчи эмне ойго келди өзү негизи? Биринчи кандай кирсең ошондой чыгат экенсиң, апам оюма келди. Кирип атканда ойлонуп кирген. Кирип атканда ойлонуп киргем, кандай неме болуп жакшы чыкса экен деп, жакшы болуп кетсе экен апам деп. Ойгондум, палатада жатам, анан сразу андай медсестралар бар экен. Медсестрадан сурадым, апам десе билет, жакшы бул комнатада, бияк палатада деди, жаныңда эле. Ошондон жүрөгүм ыргыйган. Алла сенден разы болсун. Урматтуу мекендештер, азыр мынакей биз мындан алдыңкы чыгарган видеолорубузда мындай кайгылуу, апам жакшы болуп кетсе экен деген сыяктуу сүйлөшүү, ошондой бир ойлор болуп аткан болсо, бүгүн биздин отурубуз мына ушундай кубаныч менен коштолуп, кайгы менен кайрылган кайрылуу, кубаныч менен сүйүнүч менен жыйынтыкталып аткандыгына мен өзүм да кубанып турам. Кудайга чексиз шүгүрлөр болсун. Кубанычбек, мен сенден ушундай ыраазымын да, анткени мен өзүм дагы мындай энени урматтап, атаны кадырлап жүрүп өткүм келет дүйнөнөн. Бирок ошондой уулдарды, ошондой мекендештеримди дагы аябай сыйлайм. Сага окшогон ушундай уулдар көп болсун. Рахмат, Алла разы болсун сизге да. Ушул эненин бата тилеги кабыл болуп, Кудайым буйруса. бул жалганда жакшы сени аяр мамиле жасай турган өмүрлүк жар туш болгон болсун. Мен ушул энеге жашынакай чайын берип, жашынакай сый урматын кыла турган ушул өмүрлүк жарды насип кылсын жарат. Амин, айтканыңыз келсин. Тилектешмин. Ушундай апаларыбыз жакшы биздин урматтыйбызды көргөнгө татыктуу жандар. Мен дагы колуман келишинче азыр да сүйүнүп турам, дагы да аракетибизди кылабыз, Кудай буйрса. Бул аракеттин баардыгы Кудай ыраазылыгы үчүн, эртеңки өзүбүздүн акыретибиз үчүн. Ошон үчүн мындан кийин эч бир жагын оорубасын, ошентип ооруп дегеле кайрылбасын. Болгону менин колуман келген ушинтип мына чагылдырып туруу. Колумга үйүнө жеткизүү буйрса. Эми жараткан насип кыл, эми өз мекенибиз калмасын, жетип алыңыз. Кудай буйрса. Тооба. Алла разы болсун сага дагы балам. Денсаулык кой. Айланайын ушу сени төрөгөн энеңе, ата-анаңа. Амин. Белгиле. Амин. Кыргыз элим эч ким оорубасын. Эне атанын жамандыгын балдарга көргөзбөсүн. Балдардын жамандыгын эне атага көргөзбөсүн. Ушу азаматтай болгон балдарыбыз, кубандай болгон балдарыбыз эл керегине жараган жакшы балдардан болсун. Элдин тилеги орундалсын. Ушу сөздөр үчүн ушундай рахмат, кыргыз элиме рахмат, таазим кылабыз, баш ийебиз. Баарыңарга рахмат. Тынччылык болсун. Кыргызда бизди кыргыздар абдан күчтүү экенсиңер деп мактап атышты. Ошол мактоого татыктуу кыргыздар болуп, кыргызыбыз аман болсун, элибизден, жерибизден айланалык, суубуздан айланалык.